Kırgız elime rıhvat et. Sağ İnova. Azır aytты ғой сага. Сенден көптү болмойлор жакшы болуп келет экен. Кудай кааласа баары жакшы болот наке. Иш болот. Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу Бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Азаматты жыгытат, начар болсо ден соолук. Аштык култум ыргытат, начар болсо ден соолук. Ханды тактан кулатат, начар болсо ден соолук. О дүйнөгө узатат, начар болсо ден соолук. Биринчиден соолук, экинчиден акчолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Ишиң жакшы жүрүшпөйт, начар болсо ден соолук. Жүрүм десең жүргүзбөйт, начар болсо ден соолук. Буттарыңды жүргүзбөйт, начар болсо ден соолук. Сулуу кызды күлгүзбөйт, начар болсо ден соолук. Эң биринчиден соолук, экинчиден акчолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Kırgız elime rıhvat et. Sağ İnova. Azır aytты ғой сага. Сенден көптү болмойлор жакшы болуп келет экен. Кудай кааласа баары жакшы болот наке. Иш болот. Шпадыркан болсын. Аман есен барып, сүйүнүч менен кайтып насып болсын. Бир күн келет сени аламга жетелеп, бир күн берет бакытыңды эселеп. Бүтөлгөндөй туш тарабың жылчыксыз, бир күн өтөр тагдырыңды жемелеп. Деп ырсаптарда айтылгандай, адам баласынын башына кандай гана тагдырлар келбейт. Кимдир бирөөлөр сабыр кылып ал сыноолорду жеңсе, кайбирлери сыноого сынып, түрдүү күндө башынан өткөрөт. Бүгүнкү биздин маектөрөбүздүн коноктору элдин ынтымагы себепчи болуп, үй бүлөсүнүн алдында жаркын жашоосун улантып жаткан мекендештер тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биз азыр Индия мамлекетинин ушул Нью-Дели шаарында ошо азыр биз турган жер Фортес клиникасы. Бул жерден тынчтык азыр канчалаган кыргыздын колдоосу менен, канчалаган кайрымдуу кыргыз мекендештин ушундай бир жылуу мамилеси менен жана кошкон салуу менен биз ушул жерде ийгиликтүү операция болуп, буюрса кубанып чыгышта туруп атабыз. Кыргызстан сагындым. Азамат Байкебиев колдоп туугандай угуп жардам берип атат. Шундай ыраазымын.
көрүүчүлөрү, бүгүн бизде өзгөчө жана шаңдуу эфир. Себеп дегенде ошо өзүңүздөр көрүп тургандай Кыргыздын мыкты кырандары, мырзалары төрөбүздүн көрүп болуп турган учуру. Өзүңүздөр байкагандай жүздөрү жылуу учурап жатса керек. Кайрымдуулук коомдук фонду себепкер болуп, Алланын жардамы менен Индия жергесине барып, боорун аман эсен айыктырып келип, алмаштырып, бүгүнкү күндө ата-энесинин элинин кашында олтурган чагы. Бүгүн дагы биз дал ушул агаларыбыздын бүгүнкү жашоосу тууралуу, алдыдагы келечектеги максаттары тууралуу, баштан өткөргөн күндөрү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Андыктан эч кайда алыстабай биз менен бирге болуңуздар дейли. Биринчи эле суроо, бул жакта мен жазып алгам. Эң биринчилерден болуп барып келген, буга чейин дагы эфирибизге келип кеткен Тынчтык Алыкулов. Экинчи Сагын Айдошов. Үчүнчү Өмүрбек Эрматов. Төртүнчү Зарылбек Жолдошов байкелерибиз. Дал ушул азаматтардын башын бириктирип, чоң жоопкерчиликти мойнуна артып барып келген Кайрымдуулук коомдук фондунун негиздөөчүсү жана жетекчиси Азамат Байматов. Кандай келдиңиздер? Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Анан бир суроо да, эмнеге Тынчтык байкер кылып аткан көрдөбөй отурдуңуздар? Талант. Бизге ырдачылык Жашап бизден тынчтык беришкен. Сиздер шайлап койгонсуздар. Мен талаштым да. Агайым шек керек экен. Шек керек экен. Негизи Аллах ар бир адам жаратканда өзгөчө бир таланттын ээси кылып, кандайдыр бир өзгөчөлүк менен жаратат эмеспи? Келиңиз ошол сиз тараптан баштайын. Сиздин мындай талас болбосоңуздар, Тынчтык байке менен шермелеш болуп катташып жүрөт экенсиз, мактанып айта алыңызчы, эмне талантыңыз бар? Мен билем бирөөнө бүлдүрөсүз, аябай аз жөн эле серьезный болуп. Талант бар эми, машина оңдоо, аяк бияк кыласыз. Баарын айтсаңыз көз тиет. Ошончо деле экөнү күлдүрөсүз, кудулдук жайыңыз бар, машина оңдойт экенсиз. Үчүнчүсү? Үчүнчүсү эми билбейм. Көп деле келет колдон артык. Баарын айта бербейм, мактап бериңиз. Жакшы. Билбейсиз да сиздер. Сиздики Сагын байке. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз ушу жерге отурабыз. Азамат Байматов жетекчиси келишип азыр сүйлөшүп отурабыз. Жакшы маанайыбыз, жакшы келип алдык деп ойлойбуз. Жакшы, келген эле Тынчтык мырза сиздерди ыр менен. Эми биздин талант мен устазчылык кылсам. Азыр ден соолукка байланыштуу кичине неме болуп атат. Кудай буюрса да 2-3 жылдан кийин кайра өзүбүз баштайбыз. Жакшы. Зарылбек байке, сиздер? Ошол кандай десем, ушу деле келип жакшы. Жакшы. Сонун келдиңиздер, буюрса. Жакшы азыр ден соолук жакшы. Ошо бизде талант дейт достор, талант эч кандай бизде бир талант деле жок. Эң негизгиси Тынчтык мырза ырдайсыз, Азамат мырза көп нерсени кыласыз дегендей. Эң негизгиси жүрөгүңүздөрдө ыйман, жүзүңүздөрдө нур кетпей, кыргыз элинин кашында үй бүлөңүздөрдүн толук амандыгында жүрүңүздөр дейли. Анан жакшы айтпай, жаман айтпай жакшы жок деп коет эмеспи. Бул жака силердин чогулуп, бир туугандай болуп катташып отурганыңыздардын себеби дагы башыңыздарга түшкөн тагдырдын кесепетинен, бир өзүңүздөргө өйдөдөбөк, ылдыйда жөлөк болуп, агай ине болуп катташып, анан аябай жакшы дос дагы болуп кеттисиздер. Келиңиздер, ошол күндөргө да бир аз эсе керек. Себеп дегенде көрөрмандар ошол убакта сиздерге аз да болсо салым кошуп, ошол чет жака барып келгениңиздерге мүмкүнчүлүк түзүп берген десек жаңылышпайм. Биринчи Тынчтык байке барып келгенсиз, сиздин буга чейинки тарыхыңызды сүйлөшүп, эфирибизде алгачкы конок болуп кеткенсиз, бүгүн экинчи рет буюрса. Анан Сагын мырзадан баштап туралыкпы? Сиз канча жыл ошол орун менен орудуңуз? Кандай кыйынчылыктарды тартып? Бул орун менен 2 жыл орудум. Дамып көрдүк. Бүгүнкү күндө ден соолугум жакшы, кыргыз элине рахматымды айтам, ыраазычылыгымды билдирем.
Азамат Байнатов, қайырымды фондтың жетекшісі Азамат Байнатовқа разышылықты білдіргенсіз рахматын айтамын. Қырғыз еліме өзім Айылдаш Жалал-Ата обласының Базаркулон районының Ауық айылына чоң разышылығын білдіремін. Рахматым айтамын. Сіздерге рахмат. Қырғыз еліне, жалпы Қырғыз еліне рахматым айтамын. Негізі адам жаны қиналғанда бардық нерсені беріп салған мақұл болот емес. Ошол убакта жаныңыз қиналып түшүктө жатасыз. Кандай ойлор келди? Албетте жакшы да өткүзгөн жоксуз деген ишеничтебиз. Анан жаман ойлордон кайра ушул жака баратам, ушундай оор акыбалда кайра келемби, келбеймби, кандай тагдыр күтүп турат деген коркунучтуу ойлор болду. Андай ой болду, бирок мен бул дүйнөдө кетип калат окшойм деп ойлодум. Бирок Кыргыз элим бар экен, Азамат байке бар экен, кайтеге карабай жакшы болуп кетип, бүгүнкү күндө ден соолугу жакшы. Мен бул оору менен ооруп, мына досашырдын тынчтык, өмүрбек, Зарбек деген байкенин ашырдым, эже дагы көп адамдар менен азыр бир туугандай эле болуп калдык го дейм. Бүгүнкү күндө ден соолуктарыбыз жакшы, бири-бирибизге чалып сүйлөшүп турабыз. Мурдагы достордой эле болуп калдык го дейм. Эң жакшы Кудай кут кылсын. Эң негизгиси Алланын жардамы менен барып келдиңиздер эле. Андан кийин Өмүрбек байке сиз аябай эфир башталды, серьезно болуп калды Өмүрбек байке. Ачып отурайчы. Қазір ғана кеп қойғанда неме болып қалады шетчі? Ассалаумағалейкум Қырғыз елі. Амансыздарбы? Мен Ермасов Өмүрбек, Ноқатты районунан болом. Бул оору мен 6 жыл оорудум. Көп кыйынчылыктарды көрдүм. Тарланбаган жерлерим болду. Бардык нерсени көрдүм. Кыргыз элибиз бар экен, жатам эле, туугандары бардык жардам берип, мындай жерге барып келдик. Азамат экен аркылуу. Азыр Кудайга шүгүр, ден соолугу жакшы. Апта жүгүрүп жүрөбүз. Биягы дагы эле апта болуп калды. Эң негизгиси жакшы маанайда жүрөсүз, жаныңыздагы курчаган адамдарга да жакшы маанай таркалап жүрөсүз. Барып келгенден кийин көп сагын айтмакчы досторубуз бар, эжелерибиз бар, карындаш, ака-укалар бар. Азыр жакшы. Жакшы. Достордо эле болуп калдык, бирге чогуу неме болуп. 5 күн сайын сүйлөшүп турабыз. Жакшы. Не болду, жакшы болду, ден соолугуңда мында. Дарыгы унутуп калдым, мындай болот деп сурайбыз бардыгыбыздан, бири-бирибизден кеңеш сурайбыз. Жакшы экен. Азыр жакшы. Зарбек байке, сиздер ушул үйүңүзгө барып алгач рет көргөндө мындай ооруп, кыйналып, жаныңыз кыйналып жаткансыз, өзүбүз узатканбыз, өзүбүз барганбыз, кайра өзүбүз тозолобой калдык, жок? Жакшы, ошондон жакшы мындай. Өзүмө оорууну байкабай дагы, мен дагы эмне болуп аткан болот, ашкадан эле оору эле түшкөн. Ашкадан эле түздүм. Ушундай больницалап калдым, кроватчы. Ушакта эме болуп. Көрсө бул мен даже Индиядан операция болуп келип, кандай болуп калды, эмне болуп калды, сен ошондой айтышты, 3 жыл болуп тур сен деп. Ушундай айтышты. 3 жыл болуп тур деп айтышты. Бул эмнеден келип чыкты десе, тиштен келип чыккан деп айтты. Мен ага чейин тиш алдыргам. Убакыт эсептеп көрсөңүз, ошол убакыт ошо примерно ошондой эсептеп көрсөм ошондой болуп калды. Анан деп ошо өзүм өзгөрүп калдым. Азыр жакшы, ушул ден соолугу жакшы. Дагы ичип атабыз. Азыр мен ушул жактагы сиздердин курчуңузда отуруп, анан Азамат байке сизге мындай бир бардык балдарды тарбиялап, үйлөтүп, жайлатып, анан бир тойдо, юбилей тойдо болуп тургандай эле сезип жатам да сиздерчи. А сизде кандай толкундоолор, сезимдер, үмүттөр, сыймыктануулар болуп жатат? Ошонун баардыгын бизге бөлүш. Ассаламу алейкум. Урматтуу бир туугандар, мекендештер. Чындыгында чоң сүйүнүч, кубаныч экен. Себеби анткени баягы бирөөгө бир жакшы сүйлөп койсоң, аны жылмайдырса, бул өзү чоң бийик адамгерчилик. Адамдык бийик сапат ошондо, ошон үчүн азыр бул жерден отуруп ырдап атканын, ар биринин сүйлөп атканын көрүп туруп, артка кылчайып караганда деген суроо болсо, мисалы, мынакей азыр тынчтыктын дагы ошол акыбалда турганын дагы ар бир барганыбызда
көз алдымда елестеп турат да дагы делечи. Анткени чындыгында ол күндөр эстебей коеюн десең, негизинде артты кылчайып карап, ар бир өткөзгөн убактыңды мындай бир өз баасын берип, ошондой болуп турган өзү жакшы экен да, эстеп туруп. Ошон үчүн жанагы илгертен айтылып келген кеп бар экен да баягы майрып болсо да өтүгүн төрүн ийилип коюп, эске салып тура турган болуусун үчүнчү. Бул бекер эмес экен да, анан шүгүрчүлүк менен бүгүнкү күндө мен жалпы элге аябай ыраазычылыгымды билдирип, рахматымды айтам. Анткени мына ушундай уулдарын, жигиттерин, кырандарын элди ушундай эр кылганда эл деп коет. Ошон үчүн элибиз, журтубуз бар экен, ар бирине барганда элге чакырык кылып, ошол мезгилдерде чакырык кылып, келгиле, жардамыбызды берели, бул бир туугандар жакшы болуп кетсин деп аткан чакырыгыбыз болсо, мына азыркы күндүн өзгөчөлүгү кубанычыбыз менен бөлүшүп, сыймыктанып, биз эмне үчүн сыймыктанабыз? Себеби бизде ынтымак бар, биримдик бар. Ошол ынтымак болгондугу үчүн бизде береке бар. Ушундай отуруп, мынакей ага эне катары, мына бири-бирин дос, бир туугандай тапкан болсо, бул жалганда жакшы жолдо, жакшы ишибизде тапкан менен бир туугандарым, агаларыбыз болду, инилерибиз, сагым болсо өкүл балам болду, өзүмдөн уулум болду, ата бала болуп бүгүн катташабыз мисалы. Бул деген чоң жакшы, сүйүнүчтүү нерсе. Ошон үчүн айтарым, эч ким оорубасын. Мынакей ушул күндөргө жетиш үчүн бизде оңойчулук болгон жок. Ошол эле мынакей өмүрбөккө барыш үчүн биз канча жолу эмеге барып келип аттык. Ошол жолдо барганча ойлонуп, мен ойлоном, ар бир баратканымда Кудайдан ниет дуа кылып бери жаткан. Бизден ошол ар бир кадамыбызда жакшылык коштосо экен, жыйынтыктуу болсо экен, элибизге, журтубузга ынтымак, биримдик берип, ушул бир туугандар жакшырып туруп, болуп кетсе экен деп, жакшырып кетсе экен. Анткени биз аралашып, азыр канчалаган биз азыр 50ге жакын мекендештин ден соолугун жакшыртышына себепкер болобуз да. Ушинтип, мынакей азыр бул жерде 4-5 башыбыз бирип турса, бир канчалаган дагы бир туугандарыбыз бар. Келечекте дагы көп башыбыз биригип отурат деп ойлойм. Анан эми өкүнүчтүүсү эстебей коюшта болбойт. Мисалы канчалаган бир туугандар кайрылганда барып, колун кармап, Кудай буюрса сиз жакшы болуп кетесиз деген жакшы үмүттү баарысына айтып, үмүт берип, жакшы сөз менен дарылап, биз эми дарыгер болбосок, жок дегенде жылуу сөз менен дарылайлы деп жакшы сөздү айтып, бирок өкүнүчтүүсү баарыбыз эле мынтип жакшырып отуруп аткан жокпуз. Канчалаган бир туугандарыбыз мына Ширин эжекебиздин жаткан жер жайлуу болсун, эжекем жер жазданып бүгүн жайкалып жатып калды, арбага ыраазы болгон болсун, колубуздан келишинче аракет кылдык. Андан тышкары канчалаган дагы энелерибиз, эжелерибиз, агаларыбыз бүгүнкү күндө алардын уулдары, балдары, кыздары атасыз калды. Канчалаган энелерибиз, эжелерибиз мынакей бүгүн түгөйсүз мындай өтө оор күндөрдү кечирип жатат, бирок ошолордун катарында эми шүгүрдөшүш керек деп ойлойм. Ошон үчүн жалпы элге мен ыраазычылык билдирем. Мындай ынтымагыбыз дайыма бекем болуп, мына ушундай ыргыр күнүнүн үстүндө ынтымак, биримдигибиз менен көптөгөн баягы ынтымак тоодой тоскоолдукту жеңет деп коет. Ушинтип биргелешип мына ак эне болуп мына ушундай отурабыз. Эң жакшы, Тынчтык мырза, мен сизге бул суроону өткөндө берген, бирок бүгүн мындай суроодо сиз ушул бүгүнкү күндү ушундай болот деп бүгүнкү башыңыздан кечирип жаткан нерселерди элестеттиңиз беле ошол кыйынчылык болуп турган убакта? Жок, эсиме келген да жок, ойлонгон эмесмин. Оору менен алышып турдум. Эми азыр интернеттеги маалымат көбөйүп калбады. Интернеттен деле карап аттык, акча деле чогулуп атты, жардам беришип атты. Бирок үмүт эми жаныбыздагы мамлекеттер деле өнүккөн, бирок Индиядан кандайча операция болуп айыгып кетет деген үй бүлөбүздө ушул көйгөй болот да, кандай болот? Менин күмөн менен. Анан ушу кыргыз элиме баса белгилеп айтып кетким келет. Ушу кайрымдуу бол фондко биз Өмүрбек, Сагын, Зарыл байке үчөөбүз акылдашып келип туралы деп сүйлөшүп чогулуп калдык бүгүн.
саталып кетет. Кыз болгондо өзүм эле тийип алат. Ошол уруксаттарда айтылгандай ошол өткөн кеткен күндү бүгүнкү күнү баалай, өткөнгө шүгүрдөө, келечекке жакшы үмүт кылып атпайбы? Негизи адамдын колунда бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүк бар да, байлык бар да, бийлик бар да, сени айланыңда курчаган адамдар абдан көп. Бирөөсү сенин костюмуңду көтөрсө, бирөөсү сумкаңды көтөрүп, бирөөсү телефонуңду көтөрүп дегендей. Сиздер ошол башына кыйын иш түшкөндө досторуңду кимдин ким экенин билесиң деп коет эмеспи? Анан сиздерде мындай болдубу? Сиздер кыйналып, ошол унутуп турганда сиздер күтпөгөн адамдардан мындай бир көңүл оорутарлык мамиле болобу, же бир колдоо болобу, мындай көңүл калган адамдар болобу ошол убакта? Биз ооруп атканда көрүп жүргөн адам, көрбөй жүргөн адамдар менен жолуктук. Жардам берип, кыргыз элибиз бар экен, мусулман элдерибиз бар экен, жардам берип, жаңы адамдар менен учурашып, жаңы ака болуп, эжелер болуп, энекелер болуп, мындай жардам бергендер көп болду. Сүйүнөбүз биз мындай неме болуп, таанышып, көп эл менен таанышканыбызга сүйүнүп турабыз. Демек сизде эч кандай таңкалуу, жакын достордун туугандар болгон жок. Жок, андай болду эми. Досторум көбүнчө жардам берди. Биз ооруп, бизди таластан, бияктан, Оштон менин досторум жок эле. Ооруп, жакшы. Кыргызстандын бул бурчунан тааныштар болуп, достор болуп калды. Ошончо да эмнегедир Зарылбек байке бир нерсе айтайын деп атат. Сизде көп окшойт, айтыңызчы. Зарылбек байке жаңы үчүн кошула албай атат бизге. Уялбаңыз, Сарлык пока мало да. Андай деле бир тааныштарымыздын таарынычында жок. Кыргыз элине рахмат, миң мерте шүгүр. Рахмат, кыргыз эли баары үчүн биз ушундай силердин астыңарда эфирге чыгып келип отурабыз. Баары жакшы. Жакшы, сизде? Айтайын деп атсаңыз сөзүңүздү алып болуш, э? Албол сен не кыласың, бересиң. Чоң. Акас, ошо жакшы болуп калдык. Жакшы баардыгыбыз. Кыргыз элибизге рахмат. Бул жерде Абдан жакшы. Негизи бүгүнкү сиздерди чакырганыбыздын себеби ушундай бир сыймыктануу менен кыргыз халкынын ынтымактуулугунун негизи ушундай жыйынтык менен кайра көз алдында көрүлүп турганы бул абдан жакшы сыймык болсо керек. Балким Тынчтык мырзага, балким сиздерге бир сом кошсо дагы көрүүчү азыр сыймыктануу менен көрүп отуруп, ошол күндү насип эткенине шүгүр деп жатса керек. Бирок мындай да Алла Таала ушул күнгө жеткизип, күлкүлүүлөргө жеткизип, караңызчы мында бактылуу күндөрдө отурабыз. Биз ыраазычылык билдиребиз. Эсибим мындай болбогондо бул кайрымдуулук боюнча Индиянын ачпаганда каяка барат элек, кайсы жактан операция болот элек, ал жагы белгисиз эле, караңгы да. Биринчи бул тиштик барып келди, андан кийин сагын вообще оор барды. Мен реанимациядан чыккандан кийин 10 күнгө реанимацияда жаттым 5 ай жаңы. Чыгып анан атамдар менен белдешип, макулдашып, ушул Азамат экенин тандап, башында эле тандаганбыз, ошол менен эле бардык. Азамат эке барып ролик кылып видео кылып чыгаргандан кийин көп чалды бизге. Мен апарайын, мындай карасың, мындай кыласың, ой мен мынча алдырам, ой туруп тур дегендер көп болду. Действительно, мага көп болду да, силерге андай экен. Сиз туруп күтүп туруңуз. Мен ошол малда күтүп, апам болуп аэропорттон узатты жакшы. Басып эле барып, Кудай кааласа басып келдик. Азыр мына жаркырап, күлүп, жайнап, жакшынакай мамайда жүрөбүз. Баардыгыбыз сокпосоңбуз. Ушуга жеткизгенине миң мерте шүгүр кылабыз. Эң негизгиси ушул 18.000 алып жүрөбүз. Аллахка чексиз мактоолор болсун. Алып айтат эмеспи? Сен мени кайсы жакта эстесең, мен сени ушул периштелер менен болгон жыйында эстейм деп, анан баардыгыбыздын жүрөгүбүзгө ошол иманга мурбат болсун дейли. Анан тиги жакта камера айтып атат, бир аз убакыт дагы соолунда бара жатат, келгиле деп ошол элибизге
ушундай разрешениеңизди айтып коштошуп анан тынчтыкка кирдибайсыңбы? Биз мындай да операция болдукпу, алакы мына бизге жардам берип канчалаган кыргыздар Россияда, Германияда, Кореяда жардам кылышты. Баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Тууган уруп, элибизге рахмат. Биздин кыргыз экенбиз таштабады ушундай. Уруп атканда бир сом болсо да батасын да берип тургандарга рахмат. Мен ошол рахматымды айтып кетем ошол. Көрдүңүзбү? Түшүктө жатканда канча болсо ham жардам берди. Жакшы. Кеңес. Сагынасың. Енді Өмірбектің сөзіне қосылам. Қырғыз еліне чоң разылықты білдіремін, рахматымды айтамын. Көбінше Азаматбай мен қайырымды болатын жетекшісі Азаматбайға рахмат, чоң разылығымды білдіремін. Қырғыз елімізге тыныштылық, аманшылық, денсаулық қалаймын. Рахмат сіздерге. Біз дағы жақсылық, денсаулығымызды болып келдік. Қырғыз елімізге да біз дағы жардам берішке әрекет қыласыз. Biz Zararbay'da Bize айтып кеткен сөзін қосыламын. biraz қатырақ қойып, сату еліміз қойып. Қырғыз еліне чоң рахмат. Даже жадағысы Россиядан бері, Америкадан бері енді не болышты. Рахмат. Ешбір мамлекетте мындай жоқ. Қырғыз жалғыз елі ушу қырғыз елі бейбіріне жардам берді. Дағы өзгөчө екеніңізді үшін күш айтылып. Рахмат сіздерге қайырымды оқу фондқа рахмат. Разышығын білгізе. Дегеле барлық қырғыз еліне рахмат. Чоң рахмат. Келіміз Азаматбайке. Ошол азыр Кудай буйруса эми ушундай ынтымагыбыз биримдигибиз дайыма бекем болсун. Эч бир жагы оорубасын. Ооруп ата-эненин алдында уул балдар кыздары көз жашын төкпөсүн. Ата-эненин алдында уул кыздардын алдында ата-эне көз жашын төкпөсүн дегеле эч бир жагы оорубасын. Мекенибизде тынчтык болсун, өркүндөп өсүп, өз мамлекетибизде башка элге көз карандысыз мындай биз ушундай жакшы бир өнүккөн өлкөлөрдүн катарында болушубуз Кудайым тезирээк жеткизген болсун. Оорусузда дегеле болбосун. Ошол колубузда Кудайга чексиз шүгүр жел берген кызыл туубуз бар. Канчалаган улут бар бизден саны алда канча көп. Бирок алардын катарында аз санда болсок дагы бизден желбиреген желегибиз бар. Кудайга шүгүр ушул түндүктүн алдында, желектин туунун алдында ынтымак менен, биримдик менен биригип кыргыз кылым картып жашап келген. Ошол салтыбызды, үрп-адатыбызды ушундай бийик тутуп, жүрөгүбүзгө иман толуп, анан Кудай буйруса көп жакшылыктар гана болсун. Сооптуу иштерге көбүрөөк умтулуп, өлкөнүн өнүгүүсүнө ар бир кыргыз милдеттүү, ар бир жаран милдеттүү. Анткени бул өнүгүү бир эле кишинин колунан эмес, жалпы элдин колунда болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн мына ушул келген бир туугандарыма амандык тилейм. Уул балдардын, бир туугандардын ата-эненин каршысында аман болуңуздар, аман болгула Кудай буйруса. Ошол баардык кол сунган бир туугандар сиздерге башымды ийип, тазим кылып, рахматымды айтам. Анткени мына ушундай чырактай уулдар сиздердин кол сунуңуздар менен каршыңыздарда аман турат. Ошон үчүн кол сунуудан чарчабайды, алган колдон берген кол жакшы деген дегеле бирешимдик менен көп жакшылыктарга жетишели. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Ушул кыргыз элиме рахмат. Сиздердин батаңыздар менен кайдыгер карабай бизге жардам бергениңиздер менен баардыгыбыз күлүп жайнап отурабыз. Ушу Азаматбайкеге рахмат. Кыргыз элиме айта кетет элем, ушу бул оору мен билгеним жамандык менен жакшылык да адам башына келет экен. Сиздерге дагы бир жолу тазим этем. Сиздерге рахмат. Ата-энеме рахмат.
Өзümдün келинчегиме рахмат, карындашыма, иниме рахмат, баардыгыңызга рахмат. Ушу кайрымдуулук фонд мындан ары ушу сиздердин батаңыздар менен ишибиз алга жыла берсин. Андыктан ушу сиздер үчүн жалпы көрөрмандары да ушундай маанайда сиздердин алдыңыздарда жүз көрүштүрүп жатканыбызга аллахтага чексиз шүгүрлөр болсун дейлик. Түндүк болобу, түштүк болобу байрагыбызды желбиретип ынтымак менен биргеликте иш алып барып ар дайым жакшылыктын үстүндө болуп дейлик. Эгерде бүгүнкү биздин эфирде кандайдыр бир катачылыктар, сиздердин көңүлүңүздөрдү оруткан маселелер болгон болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Сиздер менен ар дайым кызматыңыздардабыз. Аман болуңуздар, эч ким оорубасын, баардыгыңыздар бактылуулуктан өмүр сүрүңүздөр деп эфирде жыйынтыктайбыз.